Саламатсыздарбы биздин кадырлуу телекөрүүчүлөрүбүз, назарыңыздарда Халва шоу теледолбоору. Жананын алып баруучусу мен Сезим Имамадыева. Бүгүнкү салгылашуу аябай эле ысык болот деп мен убада бере алам. Анткени бүгүнкү биздин студиябызда жубайлар келип олтурушат. Жана дагы айта кетчү нерсе, бул жакта дагы актерлук чеберчиликке ээ блогерлерибиз дагы олтурушат. Ошондуктан дароо эле сиздерди бүгүнкү конокторубуз менен тааныштырып кетели. Менин оң тарабымда Кубандык Камалов, театр жана кино актеру, аткаруучу продюсер, кол чабуулар Кубандык. Саламатсызбы биринчи кезекте? Саламатсыздарбы? Кубандык мырза, сиздин Инстаграм баракчаңызда ар кандай ушундай цитаталарды байкадык. Жана эң эле ушу мага жакканы өзүң сүйгөн жумушту танда өмүр бою иштебейсиң деген цитатаңыз аябай жактырдым. Деги эле өздүк мааниси бар болушу керек. Жана деги эле ушул цитата тууралуу айта кетиңизчи. Негизи муну жазарда буга чейин башка дагы көптөгөн жумуштарда иштеп жүргөнбүз да. Анан жан дүйнөң чыгармачылыкты аябай каалап тургандыктан, ошол чыгармачылыктан өзүң сүйгөн жумушуң, андан эч качан тажабайсың, жана алдыга кадам таштап ар дайым эле мындай жумуш эмес да, ал сага андан рахат аласың деген мааниде жазгам. Сиздин жашооңузда продюсерликти же актерлук чеберчиликти алсак? Негизи биринчи очередте ошол актерский турат, актерлук чеберчилик турат, анан продюсерскийди акырындан өздөштүрүп келатабыз десем болот. Азаматсыз жана командалаш айымды дароо эле тааныштырып кетели. Баарына белгилүү болгондой эле Азем Даниярова сиздин жубайыңыз жана блогер айымыбыз. Кол чабуулар Азем. Кош келиңиз. Деги эле жубайларда ушундай тиктокторду тартууда көпчүлүк учурда мырзалар тартынышат. Жок, тартпай эле коелу, тиктокту көп түшүнбөйм деген учурларда сиздердин ушул тажрыйбаңызда кандай болду? Бизде Кубандык өзү актер болгондуктан негизинен экөөбүздүн ортобуздан келген идея болду. Албетте башында мындай кылалы, андай кылалы деп идеяны мен чыгардым. Андан кийин бат эле кошулуп кетти. Тиктокко канча болду катталганыңыздарга? Тиктокко катталганыбызга 1,5 жыл болуп калды. Негизи мындай активдүү тарта баштаганыбызга 1 жыл болуп калды буюрса. Азаматсыздар. Жана сиздердин дароо эле тең тайлашуучуларыңыздар менен тааныштырып кетели. Бүгүнкү биздин сол тарабыбызда Нурсултан Кадыр уулу жана Зульфия Жумалиева. Кол чабуулар. Термичиков атындагы Чүй областынын театрынын актер жана актрисасы. Жана эң эле кызыктуусу, сиздердин өздүк баракчаңыздар бар. Бирок Нузупар аттуу баракчаңыздар 40 миңден ашуун катталуучуңуздар бар. Видео тартууларда да ушул идеяны ким жаратат, кызык болуп жатат? Нурсултан мырза, жооп берип кетиңиз. Биринчиден саламатсыздарбы? Кош келиптирбиз. Кош келиңиздер. Эми анда биринчи жаратуулардан болуп, чын айтканда менин баракчамдын мозгу чынында мен жубайым. Зульфия айым окшойт, Бул суроого тактап өз жооп берсин. Саламатсыздарбы биринчиден. Негизи албетте бул аял киши түрткү болсо, сен эркекти кандай алып жүрсөң, сен ошонун аркасы менен өзүңдө ошондой жүрөсүң да. Мен жолдошум өзү актер болгондуктан, мен бул кесипте жөн гана театрга барып келип эмес, эмне үчүн болбойт. Азыркы замандын талабына жараша биз тиктокту тарттык. Ошол эле учурда жолдошумдун кесибине, өзүмдүн кесибиме пайдасын тийгизип атат. Кудайга шүгүр, ошон үчүн идея менден жаралган. Жолдошум өзү актер болгондуктан каршы болгон жок. Ошентип тартылып баштаганбыз. Азаматсыздар, Нурсултан мырза, актерлук чеберчилик ушул блогер катары кандайдыр бир видеону тартууда канчалык жардам берет? 100%, 101% десем болот да. Оңой болот да. Анткени сен түшүнөсүң эмне кылыш керек, кандай кылыш керек. Оңой болот тартканга. Көп ойлонбойсуң, уялбайсың, анткени бул нерсенин баарын биз школадан өткөнбүз кадимкидей. Ошол. Чоң рахмат. Жана буга чейин биздин телекөрүүчүлөрдү билгендей эле ар бир команданын аталышы бар болот. Жана биринчи кезекте Зульфия, Нурсултан сиздердин командаңыздары аты кандай болот? Өзүбүздүн эле атыбыз. Нузупара. Инстаграмда катталгандай эле Нузупара. Эмесе тең тайлашуучулардын командасынын аты? Кубазем деле пара да кой.
Куба Азем пара десек болот. Куба Азем деп кыскача дагы айтып кетсек болот. Нузу пара жана Куба Азем паранын ортосундагы бизде таймаш болмокчу. Бирок, урматтуу телекөрүүчү, буга чейин айта кетели, эгерде сиз кандайдыр бир ушу идеяга шык болуп жана жеңишке умтулгуңуз келип жатса, сөзсүз түрдө сизге Nitro энергетикалык суусундугу жардам бермекчи. Абдышата компаниясынын эң биринчи өндүрүшү Nitro энергетикалык суусундугу. Nitro күч кубатыңды башкарат. Салт боюнча тамга жегич оюнунан биздин Халва шоу теледолбоорун ачмакчыбыз. Тамга жегич оюнунун эрежеси: ар бир командадан бир киши катышат. Сиздерге биз бир тамганы камтып койгонбуз жана оюнчунун милдети 1,5 мүнөттүн ичинде мүмкүн болушунча биздин суроолорго да ушул тамгадан баштап жооп берүү. Сиздерге 90 секунд убакыт берилет жана жооптору биздин ошол жашыруун тамгадан башталышы керек. Эң негизгиси көп суроолорго жооп узатуу. Жана негизги шарттардын бирин айта кетейин, сөздөр кайталанбашы керек. Түшүнүктүү. Биринчиден болуп ким баштап берет? Кайсыл командадан баштайлы? Нузу парадан баштамакчыбыз. Макулсуздарбы? Сыйлабачпай. Эң сонун. Анда эмесе биз биринчиден Нузу парадан баштамакчыбыз. Нузу пара командасына азыркы учурда Б тамгасы берилет. Нурсултан, Зульфия ким жооп узатат, ким жардам берип турат? Биринчи оюнда үйдүн башчысы баштай берсин. Нурсултан мырза баштап берет. Эгерде кандайдыр бир суроого жооп таппай калса, Зульфия айым сиз жардам берип турсаңыз болот. Даярбызбы, Нурсултан мырза? 1, 2, 3 даярбыз. Б тамгасы биздин Нузу пара командасына берилет. 1,5 мүнөт убакыт кеттик. Тамада тойдо эмне үчүн мас болуп калды? Банкет көп болду да. Көчөлөрдү ким тазалайт? Биз да. Суук болгондо эмне кийүү керек? Бардыгы керек. Депутат француз тилинде кандай болот? Бир кызыктай болот. Вампирдин эң жакшы көргөн тамагы кайсы? Баклажан. Интернетти ким ойлоп тапкан? Биз. Кайталанбашы керек? Бир киши. Уйлар эмнени жактырат? Нелер? Уйлар эмнени жактырат? Бананды. Президенттин туулган күнүнө эмне белек кылса болот? Бриллиант. Душту ким ойлоп тапкан? Баягы бир кишичи. Кайталанбаса болот, бир киши деп айткансыз. Баягы киши. Пара алуу боюнча дүйнө чемпиондугун ким жеңет? Пара алуу боюнча? Пара алуу боюнча дүйнө чемпиондугун ким жеңет? Бангкоктогу киши. Квадраттын формасы кандай? Башкача. Билбейбиз. Адамдар жерде эмнени издешет? Байлык. Бульдозердин канча дөңгөлөгү бар? 5. Малайзия императорунун аты? Бангкок кетет да. Сүйүктүү спортчуңуз ким? Бритпикс. Жөргөбүштүн салмагы канча? 555 грамм. Мадагаскардын борбору кандай аталат? Бангладеш апай. Жылытуу үчүн ким жооп берет? Балдар. Модель сумкасында эмнелер көтөрүп жүрөт? Бардак бар. Кваста канча градус бар? Убакыт бүттү. Тилекке каршы биздин акыркы сурообузга жооп табылбай калды. Эмесе азаматсыздар, кол чабуулар, жакшы жыйынтык көргөзүңүздөр. Жана эң эле кызыктуусу ошол сүйүктүү спортчуңуз ким деген суроого аябай кызыктуу жооп бердиңиздер да. Билбейм. Ойго келгенин айттым да. Жада калса Нурсултан мырза ким ал деп калыптыр. Эң сонун биз болсо тең тайлашуучуларыңыздарга өтөлү Куба Азем пара. Азыркы учурда сиздердин командаңыздарда ким жоопту жатат? Азем мен жардам берип Азем баштамакчы, кубандык болсо жардам берип турат. Сиздерге К тамгасы берилет. 1,5 мүнөт убакыт сиздерде бар. К тамгасы кеттик анда. Корпоративдик кечеге сиз менен чогуу кимдерди алып барууга болбойт? Күйөөмдү. Сүйүктүү актёруңуз? Кубандык Камалов. Жолугушуу үчүн эң жакшы жер кайда? Кафе. Эң коркунучтуу алкоголсуз суусундук? Кока-кола. Депутаттар кимди угат? Калкты. Атабековго кырларды ким жаратат? Калк. Кайсы өлкөдө депутаттар жок? Кайталап калдык, Атабеков кырларды ким жаратат? Келинчеги. Кайсы өлкөдө депутаттар жок? Келечекте Кыргызстанда. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги эмнени жазганды жакшы көрүшөт? Калпты. Кайталап калдык? Калп. Жана калп болгон азыр калп.
18 жаштан кийин эмне кылышың керек? Көтөрүлүшүң керек. Түштүк Америкада эртең мененки тамакка эмне жешет? Каша. Зайтун шампунун кайдан тапсам болот? Көчөдөн. Эмне үчүн арстандын жалы бар? Кооз болуш үчүн. Казынаны жашыруу үчүн эң жакшы жер кайда? Капчык. Депрессиядан чыгууга эмне жардам берет? Кеңеш. Университетте кимдер иштей алат? Кыздар, балдар. Айти Адистин рюкзагында эмне бар? Компьютер. Лимонадты ким ойлоп тапкан? Лимонадты ким ойлоп тапкан? Курманбек Бакиев. Осьминог эмне менен ооруйт? Коронавирус. Тосмо кантип сырдалат? Краситель. Убакыт бүттү. Кол чабуулар. Азем, кайсы суроо оюңузда калды ушундай? Суроо жок, бирок жообум калды Курманбек Бакиев. Кайсы жооп берген? Жакшы жооптордун бири болду. Чындыгында тамга жегич оюнунда көпчүлүк биздин учурларда бир команда алдыга чыгып кетет десек болот. Бирок бул жакта эки команда тең 19 суроого жооп узатышты. Кол чабуулар. Ар бир командага тең бирден упай бермекчимин. 1-1. Кийинки оюнубузда ким билет? Азыркы учурда биздин командаларыбыздын бири алдыга умтулуп кетиши мүмкүн. Оюнубуздун аты Алло, сен кайдасың? Алло, сен кайдасың оюну. Бул оюнга команданын 2 кишисинен катышмакчы. Алардын бири экинчисинен алло, сен кайдасың деген суроону узатат. Экинчиси болсо экранда пайда болгон сөздөрдү атабастан ал жерлерди түшүндүрүү керек. Командага тең 90 секунд убакыт берилет жана сөздөрдү жакшылап түшүндүрүү керек да. Бул жакта жубайлардын байланышын байкасак болот да. Ошондо ошонун эле атабай, бирок жакындатып айта берсең болот. Ооба, эң негизгиси жерди атабаш керек. Сизге бирөө чалганда, алло, Кубандык, сен кайдасың дегенде түшүндүрөсүз да. Мен бул жакта жайгашып турам, бул жерде бул нерсе бар экен дегендей. Светофордун астында. Ооба, эң негизгиси ушундай. Жана ал жакта ар кандай райондор болушу мүмкүн, эң негизгиси локациялар десек болот. Азыркы учурда телекөрүүчүлөргө айта кетели, Кубандык мырза дал ушул жерлерди атабастан түшүндүрүүгө аракет салат. Азем болсо табууга даяр болуп отурат десек болот. Эмесе Куба Азем парасынан баштамакчыбыз. Даярсыздарбы? Даярбыз. Анда кеттик. Неме? Тайжымда жашаган жак. Вокзал, автовокзал. Жок, ар жакта. Гүлзат тежелер жашаган жак. Майрамбек. Соклук? Москвада мен дайым эле жүрчү элем го. Метро. Пандемияда үйдө бузулду го. Эшикте. Мен оңдодум го. Труба? Ошол труба кеткен жак. Канал. Көчө. Жок, ошол канал менен. Канализация? Каражыгаштын үстү. Алтын Ордо? Каражыгаштын үстү. Ошол эле район. Микрорайон дагы бар. Улан? Көкжар? Азаматсыз. Орусчасын айтып берейин. Кол менен көргөзбөйбүз. Кегеттиде бар. Шаркыратма? Азаматсыз. Экөөбүз качантан бери бара албай жүрөбүз да, ошо барып келиш керек эле деп ойлойбуз. Бир оюндун бир түрү топ менен. Атышуу? Жок. Боулинг? Салам. Нью-Йорк? Мен иштеген ашкана. Итальянский? Убакыт бүттү. Азыркы учурда мага эң эле кызыктуусу экөөбүз ушу көптөн бери оюн ойлоо деген нерсе болду эле. Не менен ойломокчу элек, боулинг деген чындыгында байланыш катуу экен десек болот. Жана биринчи ушул локация кызыктуу болуп кетти. Ушул жерде
тайэжем жашайт, анан дагы бир атты айттыңыз. Эң негизгиси таптыңыздар десек болот. Кайсы локация сиздердин эсиңиздерде калды? Азыр айтсаңыз ошо боулинг эсте калды. Негизи эле азыр постоянно айтып берет да, жүрүп ушул боулингке барып ойноп келбейлиби депчи. Ооба деп эле качантан бери сөз берем, бирок бара элекпиз да. Байкасаңыз, бул жакта сизге Нурсултан мырза дагы жардам бергенге жетишип алды. Канализация сөзүндө сиздерге да ыраазычылык билдиребиз, бирок карама-каршы команда экениңиздерди эч унутпаңыздар. Биз болсо азыр тең тайлашуучулар кандай жана канча сөздү туура табат экендигин чогуу санап көрөбүз. Нузупара командасына убакыт келди. Азыркы учурда Нурсултан мырза жерлерди атабастан Зульфия айымга түшүндүрүп берет. Зульфия айым болсо көп локацияларды тапканга аракет салыңыз. Даярбызбы? Даяр болсок, баштамакчыбыз. Ой, өкүл атам иштейт го. Филармония. Дайым эле баралы деп жүрөбүз, ошол жерге бир чуңкур чыксак жакшы болот эле. Скөл. Ой. Бассейн. Ой, ошо мен жеримде дайыма чөз дейбиз го. Экөөбүз отуруп алып, Скутер. Андан чоң жана бар го. Аракет. Атын тотам. Столго окшогончу. Кеме. Азаматсыздар. Жана Рональдиньо беле, Роналдо беле кетип калды го. Аравия. Жок. Сауд Аравия. Жок. Ошол жерден кетип калды го. Кийинкисин сурап жатышат. Ой, ооруп атам. Ох, эмне кылыш керек? Больница. Жок, аябай ооруп атам, болчу батыраак. Туалет. Жок. Чыдабай бартам батыр. Өлүп калам азыр. Өлүп калам азыр мен. Морг. Жок, жардам көрүнө чакырчы. Ай, азыр өлдүм мына, бүттүм. Кийинкисин сурап жатышат. Ошол жана эң биринчидегидей эле. Аябай эметип шартылда ойношубуз керек эле. Чоң леген Водопад. мекемени билесиң. Шаркыратма. Убакыт бүттү, тилекке каршы. Чындыгында тез жардамды табылбай калды. Сен өзүң постоянно скорый дейсиң го. Кичине деп атасың. Чындыгында бул жубайлардын эң кызыктуусу футболду менин оюмча Зульфия айым көбүрөөк билет окшойт. Рональдо кетип калды эле десе, Аравияга деп түшүнө эле айттыңыз да. Каяктан кетип калды деген суроо кетти да. Андан кийин чындыгында байланыш аябай жакшы болду, азаматсыздар. Сиздер азыркы учурда биздин биринчи командабыз боулинг ойногусу келсе, сиздер болсо бассейнге барыңыздар келет экен. Эмесе дал ушул нерселерди аткарууга мүмкүнчүлүктөр дайыма болуп турсун. Азыр болсо санап кетели, жыйынтыктайлы биздин Алуу сен кайдасың оюнун. Биринчи эле болуп Куба Азем командасы 8 локацияны таптыңыздар. Кол чабуулар. Биздин Нузупара командасы болсо 3 локацияны туура таптыңыздар. Кол чабуулар. Жыйынтыгында 2-1 Куба Азем командасы алдыда келип жатат. Нузупара чамданыңыздар. Кийинки оюнубузда балким 2 халва балл алууга мүмкүнчүлүк бар. Оюнубуздун аты сиздер байкагандай эле ушундай кичи карточкалар бар колумда, жана анын жарымысында чынбы деген жазуусу бар, жана жарымысында калппы деген жазуу бар. Азыркы учурда биринчи кезекте бул карточкаларды аралаштырабыз, андан кийин ар бир команда бирден карточканы тандамакчы. Туш болгон карточкага байланыштуу, ага сөзгө байланыштуу окуяны айтып беришиңиздер керек. Эгерде калп келип калса калп окуяны, чындык келип калса чындык окуяны. Эң негизги шарт бул жерде тең тайлашуучуну алдап кетүү болуп саналат. Окуяны айтып бергенден кийин тең тайлашуучуңуздар карточкада калп же чындык жазылганын табуу керек.
тапканда тең тайлашуучулар 1 халва балга ээ болот жана тескеринче ошондо сиздер 2 халва бал алууга мүмкүнчүлүгүңүздөр бар. Түшүнүктүү. Биринчи кезекте азыр аралаштыралы. Жакшылап аралаштыралы. Нузупара тандайбыз, Нурсултан мырза. Колуңузду. Командалашка көргөзсө болот, тең тайлашуучуларга көргөзбөйбүз. Карадык. Карточкаларды катып койдук. Буга чейин биринчиден болуп бизде Куба Азем парасы баштап берген. Азыр болсо Нузупарадан баштамакчыбыз. Кимиңиздер окуяны айтып бересиздер? Мафия ойногон. Мен айтып берем. Зульфия айым, сизди угуп жатабыз. Биз жолдошум экөөбүз таанышып, андан кийин жолдошум шартка байланыштуу алыс жакка кеткен. Андан кийин биз үйлөнүшүбүз керек болуп калып, мени самолет менен алып качып кеткен. Окуя ушул. Кызыктуу окуя. Кайсыл жактансыздар? Мен Кыргызстанданмын. Башка жака кетип калып, Жок, кулакка теп атышат да. Азыр Куба Азем талкуулап, маектешип, чындыкпы, калппы сөз алыңыздар болот. Просто мен Байкасаңыздар, Нузупара суроолорго жооп бербейм деген азыр ушундай позицияны коюшту да. Ошондуктан суроолорду бири-бирибизге бербей эле коелу деп чечип жатам. Анткени айтып атканда мында ойлонуп атат да, эгер өзүндө чын болсочу, анда монтип айтып бермек да. Экөөбүз кыз жигит болуп жүргөндө, анан жигитим мындай кеткен болчу, анан кийин экөөбүз срочно үйлөнүш керек болду, же болбосо ушинтип анан мен келип самолет менен алып кетти десе, анда мен ишенмекмин да. Анан ойлонуп, мозер эмне кылып койсом деп атат, менин оюмча калып. Чындыгында менин билишим боюнча актер болууда мындай психологияны дагы изилдейсиздер, Аракет кылабыз да. Айтып эмесин да. Мен эми Кубага келишем. Кубандык менен макулсуз, Анда кайсыл жоопту кабыл алам? Калп деген жоопту кабыл алдым. Азыркы учурда Нузупара командасы карточканы көргөзсөңүздөр болот. Чындык окуя экен. Байкасаңыздар, чындык окуя. Самолет менен алышып кеткен. Кызыктуу, айтып бериңиздер. Айтып бериңизчи ошол жөнүндө. Жолдошум Россия жергесинде иштечү. Мен окууну бүтүп калгам. Бүткөндөн кийин биз экөөбүздүн кыз жигит экенибизди ата-энелерибиз билчү. Анан жолдошум мен өзүм макул болуп эле билет алып берген. Мен самолет менен өзү тиги жактан тосуп алган. Самолет менен алып ошол жактан үйлөнгөнбүз. Россия жергесинен үйлөнгөнбүз. Аябай сонун окуялардын бири экен. Сонун кол чабуулар. Эмесе биздин Куба Азем командасына өтөлү. Кимиңиздер окуя менен бөлүшөсүздөр? Азем айым, айтып бериңизчи. Азыр ойго ошол эле окуя келди. Айтканда, студент болуп жүргөн кезде аябай катуу жаан жауп аткан болчу. Андан кийин наушнигимди кулакыма салып, телефонумду чөнтөгүмө салып кетип бараткам. Бир маалда эле наушнигимде музыка токтоп калды да. Анан чөнтөгүмдү карасам, телефонум жок. Анан эки жагымды карап элем, карасам бир киши астымда бараткан киши аябай подозрительный көрүндү да. Кооптуу көрүндү. Ошол эле алдабаш керек деп артынан басып барып адамдардын арасына кирип бараткан жеринен карасам, чөнтөгүнүн капталынан карасам, менин телефонум турат да, ак түстө болчу телефон. Барып туруп чөнтөгүнө колумду салып туруп алып алган болчумун. Ушундай окуя болгон. Сабаган жок. Сабаган тарап туруп эле басып кеткен. Кызык окуя экен. Биз дагы азыр Куба Аземге суроолорду бербейбиз. Сиздер жооп бербей койдуңуздар. Жаман добрый бандит экен. Чындыгында. Билгизбей туруп анан өзү дагы басып кетти. Барып тартып алса эле. Негизи Дол кетип калганчы. чындыкка жакын бирок калп. Чындыкка жакын бирок ошо калп болуп атат да бул жагы. Анткени жок деген бир ответ бериш керек болчу да. Жалгыз нерсени до конца айткан жоксуң да. Таканца болду. Ошондой деп. Калпан. Сен жооп бербеди. Булар жооп бербей койду да дейсиздер. Калп. Нурсултан мырза. Зульфия менен макулсуз, Калп деген жоопту кабыл алсам болобу? Кабыл алабыз. Карточканы көргөзүңүздөр. Анда месе мен мафия де. Чындык экен. Кол чабуулар. Чындык окуя.
Кандай реакция болду эле сизде биринчи кезекте? Мен аябай коркком, анткени ал менин ата-энем акыркы салган акчасын алган телефонум болчу. Мен Кытай желкесинде окуп келгем да. Анан акыркы акчамы алган телефонум болчу. Анан Кытайда өзүңөр билгендей закондон аябай коркушат го, мыйзамдан. Ошондуктан ойлойм ал уру мага ответ берген эмес. Кытай улутунда болчу, э? Кызыктуу окуялардын бири, эң эле бул жакта оюнун кызыгы, телекөрүүчүлөргө айта кетейин, ар бир команда тең бир халва баллдан аласыздар. Кол чабуулар. Калппы чынбы оюнунда 1-1, бирок жыйынтыктоодо 3-2. Азыркы учурда биздин Куба Азем командасы алдыда. Жана досторду биз жардамга чакырмакчыбыз. Кийинки оюнубуз Алло Доске деп аталат. Алло Доске оюнун баштайбыз. Эгерде кандайдыр бир окуяга туш болуп калсак же суроого жооп таппай калсак, биринчи кезекте биз досторубузга чалып жана жоопту күтөбүз. Азыркы биздин оюнубузда да бизге ишенимдүү дос жана сүйүктүү уюлдук телефонубуз керек болмокчу. Биздин катышуучулардын бири командадан бир киши өз досуна чалат жана экраныбызда ар кандай суроолор пайда болот. Бир эле суроо бир командага берилет жана досуңуздар кабыл алган варианттарды жоопту биз кабыл алабыз. Эң негизгиси бул жакта ар бирөөңүздөр дал ушул достун биринчи тамгасын тандасаңыздар болот. Бири-бириңиздерге тамгаларды берип койуңуздар. Куба Азем командасы Нузупарага сиздер Сы тамгасы сиздерге берилет, Нузупара сиздер Куба Аземге Х тамгасын деп жатышат. Жок, Х тамга дешме. Ны тамгасы. Буга чейин биринчиден болуп Нузупара оюнду ачып берген, азыр болсо Куба Аземден баштамакчыбыз. Сиздерге Ны тамгасы берилди. Дароо эле Кубандык мырза уюлдук телефонун алды. Менин байкашым боюнча сиз чаласыз, э? Кайсыл досуңузга чаласыз? Нурик азыр албай коюшу мүмкүн, э? Чалып көрүңүз. Албай койсо башка кишиге деле чалсак болот. Анда Нурикке чалып көрөйүнчү биринчи, э? Дароо сиз чалып баштаганда экранда суроо пайда болот. Досторум бүгүн кидайт этейин деп атам. Досторуңуздар баары жооп бербейт окшойт сизге. Алды Нурик. Алло, салам алейкум, Нуке кандай? Жакшы, кандайсың? Жакшы, сөгүнбөй, э? Менде аз эле убактым бар. Жа регби матчы бар го? Ошол канча мүнөткө созулат? Регби оюнчу. Регби матч бар го, матч регби. Ошол канча мүнөткө созулат? 120бы, 80бы, 65бы? Айта берчи, канча 120бы же 80бы, 65бы? Кайсы эмне ал? Регби. Оюнчу. Ооба. Билбейм ал оюнду эмне. Бирөөсүн тандап койчу бол. 120. Жок, 90 жок, 120, 80, 65. Бол чей. 80. Кабыл алабыз. Коштошуп койсоңуз болот. Давай. Коротко давай. Басын тартышпайсыз, э? Нурик мырзаны. Жок, просто ата-энем бияка чыкты деп айтпай эле коеюн. Нуриктин толук атын айтып кетиңизчи. Өзү Нурзат. Нурзат. Жакында эле фильм тартканбыз, сериал тартканбыз. Ошол сериалдын постановщиги болду. Эң сонун. Сиз эгерде Нурзат мырзанын жообун албасак, кандай деп ойлойсуз? Регби менен кызыктыңыз беле? Жок, кызыккан эмес экенмин. Анан ошол 65 же 80го деп ойлойм. Тең талашуучулар кандай деп ойлойт? Нурсултан 65 деп ойлойсуз, э? 65тен 2 жол болот болуш керек ошо. Эми биз Нурзаттын гана жообун кабыл алабыз. Эмесе жоопту угуп алалы. Регби матчы канча мүнөт созулат деген суроонун туура жообу 80 мүнөт. Албетте, кол чабуулар Нурзат мырзага биз ыраазычылык билдиребиз. Азамат Нурзат мырза. Рахмат. Эмесе тең талашуучуларга өтөлү. Нузупара командасына сиздерге Куба Азем Сы тамгасын беришкен. Кимиңиздер чалат? Чала берели. Нурсултан мырза, кимге чалып жатасыз? Коллегам Аты? Сыдан баштап чыгып калыптыр. Аты? Санжар. Санжар мырза, динамикти күйгүзүп, микрофонго жакыныраак кылыңыз. Алло. Ассаламу алейкум, Санжар. Мен Халва шоуда отурдум элем. Суроого жооп берип койчу. Бейсбол командасында канча оюнчу болот?
А 9, Б 8, В 12. Так. Бейсбол. 9. Точно билбейм бирок. 8, 9, 12 экен. Так, бирөө урса, бирөө тосса ар жактан. 8 го дейм, 8. 8. Рахмат анда досым. Да. Ошондо кайсыл жоопту кабыл алдык? 9бу же 8 деди, түшүнбөй калдым. 8 dedi. 8 деди. 8 деген жоопту кабыл алабыз. Кандай деп ойлойсуз өзүңүз? Мен деле ошо ойлоп койдум. 8 деппи? Анткени бирөө артта калса, ортодо сөз бирөө болот да. Бирөө ашык болбош керек да бунда. Бейсбол менен алектенип көргөнсүз? Бейсболду эми көрүп эле жүрөм спорт каналдарда. Тең тайлашуучулар кандай деп ойлойт Кубандык мырза? 9го дейм бирөөсү же анда барата турбай мен ошо билбейт экенмин. Жакшы. Эмесе Санжар мырзага ыраазычылык билдиребиз. Биринчи кезекте жоо үчүн бейсбол командасында канча оюнчу болот деген суроонун туура жообу 9 оюнчу. Тилекке каршы жакын келе жатып Санжар дароо 9 деп туруп, андан кийин 8ге өтүп кетти. Тилекке каршы Санжар мырза туура жооп бере албай калды. Бирок ар бир досубузга биз ыраазычылык билдиребиз. Кол чабуулар досторубузга. Жалпы жыйынтыгында Лодоски оюнунда 1-0 жана жалпы жыйынтыгыбыз 4-2. Алдыда бизде Куба Азем командасы келе жатат. Нузупара чамданыңыздар, кууп жеттиңиздер. Дагы бир нече оюндарыбыз бар. Кийинки сыйлап койбоду. кийинки оюнубуз дүйнө жүзүндө бардык адамдар жакшы көргөн оюндардын бири крокодил да. Оюнун баштайбыз. 1,5 мүнөттүн ичинде команда мүмкүн болушунча көп нерселерди, биздин экранда пайда болгон аталыштарды, алар жаныбарлар болушу мүмкүн, тамак аштар болушу мүмкүн. Эң негизгиси команданын бир кишиси ал жерлерде атабастан үн чыгарбай, дене кыймылын менен гана ал сөздү билдирүү керек. Жана командалаш болсо, ал сөздөрдү табууга аракет салат. Бул объектилер студияда жайгашкан болсо, аны сөймөй менен көргөзүп түшүндүрүүгө болбойт. Эгерде түшүндүрмө аябай эле созулуп кетсе, кийинки деп өтүп кетсеңиздер болот. Халва балды көп аттарды тапкан командага берилет. Түшүнүктүүбү? Азыр болсо Нузупара крокодил оюнун ачып бермекчи. Сиздер байкагандай эле Нурсултан мырза дароо эле түшүндүргөнгө азыр даяр болуп отурат. Ал сөздөрдү болсо Зульфия табууга аракет салат. Даярбыз. Нузупара командасына 1,5 мүнөт убакыт берилет. Кеттик анда. Отун. Азаматсыз. Суук. Мышык. Телефон. Будильник. Азаматсыз. Не кылып Нан. Кийинки сөздү сурап жатышат. Чыгарбайбыз. Пил. Азаматсыз. Колум келе жатты. Карта. Муз. Дарак. Убакыт бүттү, кол чабуулар. Мен дагы пилди таба алмаган эмесмин, бирок сиз болгон үчүн таптыңыз болуш керек, Зульфия айым.
Жана даракты көргөзгөнүңүз аябай жакты мага. Чындыгында азаматсыздар азыркы учурда эмне себептен сызгычты жакшы көргөзө албай койдуңуз? Нурсултан мырза. Буга сызгычтан көргөзөм билбей калдым. Нан кесе атам. Түшүнөткө деген азыр как раз сызгыч менен иштеп атам да. Коюп ченеп, мынтип ченеп иштеп атам да. Түшүнөткө дегенде. Зульфия айым жакшы эле мынтип үстүнөн эмнени көргөзүп атат деп байкап калды. Биз дагы карап калдык үстөлдүн үстүнөчү. Карап турупчу. Монтация деген мен нанды кесип туруп майсыртатка келдим. Ой бошого кетти. Зульфия айым ачык болду сөзсүз түрдө. Эмесе азыркы учурда тойбойт деп кой. Куба Азем азыр канча сөздү табат экендигин келиңиздер чогуу санайлы. Крокодил оюнун Куба Азем Пара командасы улантууда. Азыр Кубандык мырза кыймылы менен сөздөрдү түшүндүрүүгө аракет салат. Азем болсо табат. Даярбызбы? Ооба. Кеттик. Папка. Градусник. Бассейн, сүзүү, көл, ысык көл. Парашют. Корабль. Океан. Дениз. Азаматсыз. Кайчы. Үн чыгарбайбыз. Тамак. Даамдуу тамак. Шорпо. Кыз кулмай. Ат. Үй. Гигантчы. Айнек, терезе, окошко, жылчык, пылесос, чаң соргуч, Азаматсыздар. скакалка, лапша, лагман, Кол чабуулар. Эмнеге Нурсултан мырза форточкадан күлбөйдү деген суроо Чындыгында кафель деген сөз аябай эле оор сөздөрдүн бири болду. Айтырын деп болуп барады. Көргөзөйүн дебейди да. Чындыгында Кубандык мырза, кайсы сөздү түшүндүрүү сизге кыйын болду кафелден? Көргөзсөң деле болмок. Жок, көрсөк Көргөзсө болбойт. Жаратпай болмок да. Жок, көргөзсө болбойт баары. Общий атып калды да. Биздин эрежебиз. Неме? Кафелден сырткары болсо, ошол деңиз деген нерсенин бирок такты ошону кичине айтып түшүндүрүү кыйыныраак болду. Оор болду десек болот. Эми азаматсыздар көп сөздү тапканга аракет салдыңыздар. Эми жыйынтыктайлы. Буга чейин Нузу Пара биздин крокодил оюнубузду ачып берген. Сиздер 6 сөздү туура таптыңыздар. Кол чабуулар Нузу Парага. Жана биздин Куба Азем командасы болсо 7 сөздү туура таптыңыздар. Кол чабуулар. Жыйынтыктаганда бизде 5-2, алдыда дагы эле Куба Азем командасы келе жатат. Кийинки оюнубузда дагы биздин сиздердин ушундай байланышыңыздар маанилүү болот. Эң кыйын оюндарды Озундан окуу оюну. Катышуучулардын бири наушник тагынып, эч нерсе укпай туруп, командалашынын артикуляциясынын жардамы менен ал эмне деп жатканын табышы керек. Ал сөздөр болсо биздин экраныбызда пайда болот. Берилген сөздөрдөн көбүрөөк тапкан команда халва балына ээ болмокчу. Мунун баарына сиздер үчүн 90 секунд убакыт берилет. Азыркы учурда биз Куба Азем командасынан баштамакчыбыз. Наушник Аземдин колунда турат, ошондуктан наушникти Азем кийип сөздөрдү тапканга аракет салат. Түшүндүрмөнү болсо Кубандык бермекчи. Даярбызбы?
Таппай калса кетти дей алабызбы? ооба, кийинкиге өтсөңүздөр болот. Музыка кетти. Баштайлы. Үн чыгарсаңыз болот. Кебаб. Кебаб. Кей-поп. Кебаб. 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 Козу. Козу. Отур. Козу. Отур. Козу. Козу. Оку. Козу. Кы. Кийинкисин сурап жатышат. Аспирин. 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 Америка. Аспирин. Аппетит. Жоқ. Аспирин. Аспирин. Аппетит. Аспирин. Кийинкисин сурап жатышат. Упчу. Уп. Оп. Уп. Чу. Опчу. Сыр. Сы. Сыр. Сыр. Ыр. Сыр. Сыр. Жоқ, табасың. Сыр. Убакыт бүттү. Акыркы сөздөр жакын келип калды го. Жакын келип ырысын айтпай койду. Ооба. Сы деп калды. Азаматсыздар бул эң оор оюндардын бири деп айта алам. Анткени кээ бир учурларда командалар бир дагы сөз таппай калган учурлар кездешет да. Эмесе тең тайлашуучуларга убакыт берелими? Озумдан окуу оюнун Узу Пара командасы улантат. Азыркы учурда наушникти Нурсултан мырза тагынды жана артикуляциянын жардамы менен Зульфия түшүндүрүп берүүгө аракет салмакчы. Даярбызбы? Баары жакшыбы? Эмесе музыканы коюп чоңойтобуз. Убакыт кетти. Борсок. Кулак. Уят. Кулак. Следующий. Май. Баш. Май. Матч. Май. Матч. Май. Банк. Ый. Пяз. Май. Пас. Жок. Кийинкисин сурап жатышат. Батыр. Батыр. Бачыр. Батыр. 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 Азаматсыздар. Ме. Б. Не. Ме. Пранк. Пранк. Бычак. Пранк. Бальчик. Пранк. Бычак. Гинки. Тапай. Кийинкисин сурап жатышат. Джигит. Жигит. Жылдыз. Жылдыз. Сакал. 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 Кулак. Туалет. Сен экөөс туалетте айтып кетчи. Улет. Убакыт бүттү. Кол чабуулар. Нурсултан мырза, Зульфия сизге сурап жатты. Эмне себептен кечке эле туалетте беребиз деп. Бул экөө туалетте Азамат кылбайт. Эмне сөз ошо? Кулак. Кулак деген сөз болчу. Кулак десем туалет дейсиң го. Биз болсо Озумдан окуу оюнун жыйынтыктайлы. Буга чейин Куба Азиям командасы баштап берип оюнду 3 сөздү туура тапкансыздар. Жок, 2 сөздү. Кечирим сурайм. 2 сөздү туура таптырсыздар. Кол чабуулар бул кебаб жана упчу сөзү болгон. Эмесе биздин Узу Пара командасына өтсөк, 7 сөздү туура таптыңыздар. Кол чабуулар. Биз
Куба Азем командасы 0 балга, жана Нузупара командасы 1 балга ээ болду. Жана жыйынтыктоодо 5-3 Куба Азем парасы бүгүнкү биздин теледолбоорубузда жеңип кетти. Кол чабуулар. Жана биздин демөөрчүлөр сиздерге өзгөчө белектерди тартуулайбыз биринчиликке ээ болгонуңуздар үчүн. Кичинекей болсо дагы активдүү катышууңуздарга сиздерге ыраазычылык билдиребиз. Анан белектерди кабыл алып коюңуздар. Чоң ыраазычылык сиздерге. Биз болсо телекөрүүчүлөрдү сиздер менен дагы бир жолу тааныштырып кетели. Бүгүнкү биздин эфирибизде менин оң тарабымда Куба Азем Пара командасында Кубандык Камалов жана Азем Даниярова келип кетишти. Кол чабуулар. Жана менин сол тарабымда Нузупара аттуу командасында Нурсултан Кадырулуу жана Зульфия Жумалиева. Кол чабуулар. Ар бирөөңүздөргө терең ыраазычылык билдиребиз. Албетте жакшы оюн көргөзүп, биздин көңүлүбүздү ачып, биздин гана эмес бардык кыргыз элибиздин көңүлдөрүн ачып жана жакшы оюн көргөзүп бергениңиздерге биз болсо телекөрүүчүлөргө кайрадан кийинки чыгарылышта көрүшкөнчө деп айтмакчыбыз. Саламатта болуңуздар.